Assalamu alaikum ардактуу Tez Kavar kanalının көрүүчүлөрү, кадырман кыргызстандыктар, бизнесмендер, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Tez Kavar kanalı бүгүн Бишкекте жумушун баштады. Биз Бишкекке келип эле Бишкектин так ортосундагы сатыла турган жаңы курулган 250 метр квадраттык бизнес жайды, бизнес точканы көрсөтөбүз. Мына ушул маңдайда сиздер көрүп турган чоң здания 2 кабаттуу. Жаңы курулган, ремонту да жаңы. Бул жерде үйү да бар, жери да кеңири. Биз менен чогуу болуңуздар. Бишкектен бизнес точка издегендер көп болду эле. Бишкектен бизнес жай болсо тартып койчу деп көп сурандыңыздар эле. Мына кулагыңыздарга күмүш сырга. Андыктан мына ушул бизнес жайды сатып алып, сиздер бизнесиңиздерди дал ушул жерде жүргүзсөңүздөр болот. Дареги Бишкектеги Айны көчөсү 52-чи дарек. Айны көчөсү менен сиздер түз барсаңыздар 200 метр аралыкта Чапаев көчөсү менен кесилишет. Ал эми мына ушул көчө менен сиздер чыгышты көздөй 300 метр барсаңыздар Манас проспектиси менен кесилишет. Ага чейин бул көчө Шота Руставели көчөсү менен, мына ул көчө Жунус Алиев көчөсү. Мына ушул көчөлөр менен кесилишет. Жакын жерде эмнелер бар экендигине көңүл бура турган болсоңуздар, Азия Молго жакын, БГУ, Политех, Манас кинотеатры, бул жакта парк, хирургический центр, мектеп, бала бакча, мына ушундай объекттерге жакын экендигин эске алыңыздар. Анда көрсөтүүнү баштадык. Бул бизнес жайдын зданиянын ээси менин жанымда, буюрса биздин суроолорго жооп берет. Алдында көчө тарапта 10дон ашык унаага парковка да бар экен. Көрдүңүздөрбү? Асфальттап, тегиздеп, даярдап койгон. Алдына брусчатканы басыптыр. 4 эшик бар экен. Биринчиси чоң дарбаза, унаа кирсе да болот экен, жеңил унаага. Анан 1 эшик, экинчи эшик, төрдө 3 эшик. Экинчи кабатка да көтөрүлүп чыгабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Алыстабай туруңуздар. Жолдун боюнда биринчи линияда турган бизнес жай. Оң тарабынан баштайбыз. Ассаламу алейкум. Бул бизнес жайдын мүлктүн ээси менин жанымда. Буюрса биздин суроолорго жооп берет. Айтыңызчы байке, бул бизнес жайды, зданияны качан курдуңуз? Жаңыдан эле курганбыз эми элечи. Жаңы эле кургансыздар. Жаңы эле бүттү да. Максат кандай болуп атат? Максат эми аз-маз бизге тыйын керек болуп калды, вот ошон үчүн срочно сатыш керек болуп атат. Кайра тыйын керек болуп калды. Акча керек болуп калды, ошон үчүн кайра сатууга койдуңуз. Ата көзүңүзгө деп курган окшойсуз, Өзүгө курдук да, буну өзүгө. Бул жерде эмнелерди ачам деп план кылган элеңиз? Бул эми многопрофильный, многопрофильный. Магазин кылса болот, банк кылса болот, банк кылса болот, любой нерсеге берсе. Арендага берсе болот. Кыскасы бизнес-центр. Сатуу максатын түшүндүңүздөр. Оң жактан баштайбыз. Алдына мынандай брусчатканы басып койгон 2 кабаттуу чоң здания. Сплошной терезелери бар. Болгондо дагы мына ондай заманбап. Биринчи эле ушул жагынан баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына ушул бизнес жай сиздерге насип кылып калсын. Ушул жерде бизнести жүргүзүп, байып, азыркы тил менен айтканда боп кетиңиздер. Жалпы здания биринчи, экинчи кабат канча метр квадрат чыгат? Биринчи, экинчи кабат биригип 250 квадрат. Ашыгыраак эми 250 квадрат негизи. 250 метр квадраттан ашыгыраак, биринчи, экинчи кабатты кошкондо. Үй да бар деп ата алабыз? Үй бар, үй могу жерден үйгө кирсе болот. Мал жерден үйгө кирип кетсе болот. Ушул магазинди дагы ыңгайлаштырганбыз. Үйдөн кирип чыгып мындай бир соода кыла бергенге. Соода кыла бергенгечи. Үйдө бала чака, келин кесек дегенде үйдөн кирип чыгып эле ушул жерде эгерде маркет ача турган болсоңуздар, кирип чыгып соода жүргүзө берсе болот экен. 60 квадрат ушул жер. Бул жер 60 метр квадрат. Жакшы. 55-60 да. 55-60 метр квадрат чыгат экен. Ремонтун көрүп турасыздар. Күмүш түстө жасалыптыр. Серый түстө. Потолокто жакшынакай жасалган. Чоң лампалар коюлуптур, жарыктандыруулар бүт уюштурулуптур. Пол болсо, мына ондай муз өңдүү заманбап кафел менен жасалыптыр. Электроточкаларды да бүт коюпсуз, Кеңири койгонбуз, электроточка ар кандай нерсе керек болот деп. Счетчиктер коюлуптур, бүт автоматтар коюлуптур. Көрүп турасыздар. Тиги жерде люкту көрүп атам. Ал эмненин люгу? Канализация ушул жерден өткөн, ошонуку. Ошонун люгу да. Канализация центральный, да? Центральный. Трехфазка барбы? Бар. Трехфазка бар. Бул жерде газ барбы? Бар. Бүт коммуникация бар да? Бүт бар. Өтө жакшы. Биринчи
бөлігін көрдіңіздер, 55-60 метр квадрат шығады. Бұл жерге менімше сіздер маркет ашқаныңыздар дұрыс. Маркет өте жақсы. Негізі Бишкектегі Айни көчөсү өте жақсы көчө. Гагарин көчөсү менен Ахунбаев проспектісінің ортосындағы тынч, уна көп өте тұрған, пешеходный потоктағы жақшы, социалдық объектілер көп болған, ел көп жүрө тұрған, қысқасы бизнеске лайықты көчө. 52-ci даректегі бұл здания. Эми экинчи эшиктен кирип көрөлү. Экинчи эшиктен киргенде эмнелер бар экен азыр көрөлүчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо. Бул жакта чоң эле турбайбы? Бул жактагы 5ке 7 метр да бул жакта. 5ке 7. 35 метр квадрат. 35 метр квадрат. Тиги санузелдерди кошкондо 40ка жакындап калат экен, а? Биринчи бөлүк менен экинчи бөлүк. Көрдүңүздөрбү? Зданиянын ички ремонту окшош жасалыптыр. Көчө тарапка бүт сплошной чоң терезелерди койгон, панорамный кылып. Азыр эми мындай кылып, убактылуу кагаз тартып, скотчтоп жабып койгон. Сиздер келип, эмеректи коюп, ишти баштай берсеңиздер болот. Бул бөлүк өзүнчө экен. Бул жерге эмнени пландаштырдыңыздар эле негизи? Бул жерде негизи эми бул жерде арендага берели дегенбиз. Парикмахерс, сулуулук салону. Сулуулук салону или биринчи, экинчи этаж бир алып калса арендага беребиз дегенбиз да. Экинчи этажга ушул жерден чыгат экен да, лестница менен, Ушул жерден чыгат. Ушул жерге бир офисин кылып кандай офисинби же башка багытта иштетсе болот экен. Негизи сулуулук салонуна максат кылган экен. Пол башка нарактагы биринчи маркеттин бөлүгүнө окшош экен. Потолоктор дагы окшош жасалган. Ар бир бөлмөгө электроточкаларды жасаган. Потолок негизи Армстронг каражаты. Анын размериндей мынандай чоң лампаларды, LED лампаларды дагы коюптур. Бул жагы эмне? Санузелби? Санузел. Парикмахерскийге бул жагы жакшы турбайбы? Мына бүт кафелдеп, сууну, канализацияны, ысык суу, муздак суу, вытяжкалары менен бүт баарын жасап коюптур. Көрдүңүздөрбү? Сиздерге ыңгайлуу экен. Ажаткана да бар экен мына. Ого, отопление да бар го, Отопление да бар экен. Бүт баарын жакшы жасаптыр. Көрүп турасыздар. Сиздерге ыңгайлуу, бизнеске ыңгайлуу. Эртерээк план кылыңыздар, кечигип калбаңыздар. Бул биринчи тарабы болду, экинчи тарабы деген. Мына бул тепкичти көрүп турабыз. Максат кандай эле? Мен эки эшикти көрүп атам. Сырттагы эки эшик экен да. Мо эки эшиктен экинчи этажга да прямо чыгып чыкса болот да. Мо жерде бир стеклянный кылып бөлүп койсокпу дегенбиз. Эми муну көргөн келечекте көрүнөт. Отдельно кылып койсо да болот. Бөлсө болот. Экинчи этаж отдельночи. Менин түшүнүгүм боюнча мына бул биз турган тарабыбыз парикмахерскийге же бир офиске аренда кала турган болсо, мына бул эшикти колдонот дагы, мына бул турган тумбадан, ушул турган тумбадан, мына бул тумбага чейин стеклянный кылып же пластиктен тосуп алат. Тосуп алса да болот. Экинчи кабатка наркы эшиктен өзүнчө ход болуп калат экен да. Ход болуп калат да, өзүнчө. Экинчи этаж отдельно болуп калат да. Мына көрдүңүздөрбү? Курулушта планды өтө туура жасаптыр. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Тепкич менен чыгабыз. Негизи экинчи кабаттын эшиги официалдуу. Мына ушул эшик экен. Оңдон эсептегенде 3-чү эшик. Охо, тепкичтер сонун жасалып турго, Мына караңыздарчы, кандай жасалган. Перилалары бул жака да счётчик коюлуптур. Кыскасы баары жакшы. Солго бурулуп экинчи кабатка чыгып баратабыз. Бизнес точканын экинчи кабаты кандай жасалды экен? Канча метр квадрат болду экен? Азыр чыгып эле сиздер менен чогуу күбө болобуз. Бул жерге да автомат коюптур, счётчик коюптур, ар бирин өзүнчө бөлүптүр. Бөлүп да ижарага берип, бул жерден акча түшүрсөңүздөр болот. Мынаке. Охо! Вообще чоң площадка го, Мынаке. Көрдүңүздөрбү? Чында эле чоң экен. Эгерде бул жайды экинчи кабатты толук сатып ала турган, бул жайды бизнес жайды жери менен толук сатып алсаңыздар, жыргайсыздар. Мындай чоң помещенияны тем более центрден табыш кыйын. Ремонту жаңы. Баарын сиздер үчүн жасап коюптур. Пол ламинат экен да? Ламинат болот. Ламинат. Астына фольга таштадыңыз, утепление жасадыңыз. Бүт баары жасалды. Терезелер сплошной экен, көрдүңүздөрбү? Форточкалар да коюлган. Экинчи кабаты жалпы канча метр квадрат чыгат экен, 170 квадрат экинчи этаж. Экинчи этаж 170 метр квадрат. 170 метр квадрат. Тепкичтен чыгып эле оңго бурулуп, мына бул бурчка тепкичтин үстүнө келсеңиздер, бул жакта санузел бар экен. Бул жагын да жасап коюптур.
Сиздер экинчи кабатты өзүнчө ижарага берсеңиздер да болот экен. Ижарага алгандар кыйналбайт. Санузелде көрдүңүздөрбү жасалганы? Бүт мынандай кылып заманбап курулуш материалдары менен жасап койгон. Күзгү, раковина, полу, кафел, ысык суу, муздак суу бүт баары бар. Оңго кире турган болсок, бул жагыда мына унитазга чейин баарын коюп, даярдап, вытяжкаларын дагы уюштуруп коюптур. Жарыктандыруу бүт баары жасалган. Заманбап эшиктерди койгон. Эч нерсеси калбаптыр. Баары даяр экен. Көрдүңүздөрбү? Эгерде жакса, сиздер эртерээк сатып алыңыздар. Мен башында сурабай калыптырмын. Жалпы сиздин жер аянтыңыз канча сотук өзү? 5 сотук да, жалпы 5 сотук. 5 сотук. Бул здание 5 сотуктун канчасында турат? Жарымында турат? Жарымында турат да. Жарымында турат. 250 квадрат. 250 метр квадратында жарымында турат экен. 2 кабаттуу здание. Көрдүңүздөрбү? Бүт точкаларды жасаган. Көрдүңүздөрбү? Мына караңыздар. Бүт точкалар бар. Электромонтажды жакшы жасапсыз, а? Ар кандай профилде иштеп калышы мүмкүн да. Вот ошон үчүн электричествоны жакшы көңүл бурганбыз, точканы да кеңири койгонбуз да. Ар кандай нерсе болуп калышы мүмкүн депчи. Өтө жакшы. Менимче сиздер Бишкекте чоң швейный цех иштете турган болсоңуздар, же кайсы бир организацияга, штабка, бир нерсеге керек болуп калса, ушул жерде алганыңыздар дурус болот экен. Бул жактарында да точкалар бүт коюлуптур, астына, терезелердин астына. Офиске болуп калса, же бир банкка болуп калса, өтө сонун болчу да. Эми жүрүңүз, ылдыйга түшөлү. Калган бөлүгүн дагы көрүп чыгалы. Алыстабай туруңуздар. Бишкекте бизнес кылган өтө жакшы. Анткени акчанын көбү Бишкекте, туугандар. Акчанын көбү Бишкекте. Бизнести Бишкекте жасаш керек. Тем более мынандай даяр зданияны сатып алган өтө жакшы болот. Сиздерге баарын даярдап коюптур. Анда кайра эле биз сыртка чыгабыз. Сыртка чыкканда парковка орундугун дагы бир жолу белгилейм. Сиздер кесилишке чейин унааны койдура берсеңиздер болот экен. 10дон ашык унаа батат экен. Бул жанагы эшик, ал эми мына бул чоң дарбаза. Үйгө ушул жактан киребизби? Ушул жактан киребиз, үйгө ушул жактан. Ушул жактан киребиз. Трёхфаска кириптир, э? Кирген трёхфаска. Жакшы. Анда кирели, көрөлү, звонокту коюп коюптур, дарбазаны коюп коюптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо! Жылтырайт го ака. Жылтырайт го. Сонун болуптур го. Мына киргенде эле мынандай орнамент менен түшүрүлгөн кафел менен жасалгандыгын көрөсүздөр. Мына жак эмне? Кладовка. Кладовка лестницанын астында баягы. Жанагы тепкичтин астын кладовка кылып жасапсыз да, э? Жакшы. Трёхфаска. Счётчик ушул жерде. Жакшы. Трёхфаска бар экендигин сиздер эске алыңыздар, туугандар. Анткени швейный цех же башка максатта иштете турган болсоңуздар, трёхфаска сөзсүз түрдө керек болот. Жериңизди көрөлү, үйүңүздү көрөлү. Үйдү көрүп чыгалы, а? Негизгиси бизнес жасай турган жерде, бизнес жайдын жанында үй да бар экен. Азыр эми бул жакта жашайт окшойсуз, э? Бул жерде турабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Куттуу үйгө кош келдик. Мына ушул үй сиздерге насип кылсын. Жакшы. Киргенде эле, үйдүн ичи жылуу го, э? Вообще, Ташкент го, сразу ысык бетке урду. Бул менимче биринчи киргендеги бөлмө экен, а? Прихожка десек деле болот, менимче холл десек деле болот, балдардын сабак окуучу жай десек деле болот экен, а? Чакан бөлмө. Узун туурасы 4x3 12 метр квадрат чыгат экен. Вытяжкасы бар экен. Лампа коюлуптур. Бул жидкий обойбу? Жидкий обой. Жидкий обой. Эмеректер бүт баары коюлган, отопление киргизилген, пол жыгач сырдалыптыр, килем паластар салыныптыр. Мында жеңемдин чоң гүлдөрү турат экен. Бул гүлдөрдү дагы сиздер үй ээси менен сүйлөшүп алып калганга аракет кылыңыздар. Биз эми андан түз кирели. Бул жер коридор. Коридор дагы жидкий обой менен жасалган ба? Бүт баары жидкий обой үйдүн ичи. Бүт баары жидкий обой менен жасалыптыр. Жашыл түстө, көрдүңүздөрбү? Береке түсүндө жасалыптыр. Азыр бөлмөлөрдү көрүп чыгабыз. Биз коридордобуз. Коридордон оң тарапка кирели. Бул жакта бир чакан бөлмө бар экен. Бул кандай бөлмө болуп калат? Детский бөлмө. Детский бөлмө. Балдардын уктоочу бөлмөсү. Азыр жүк төшөктөр бүт баары ушул жакта жыйылыптыр. Полу жыгач, отопление киргизилген, дуал жидкий обой менен жасалган. Баарына мындай
вытяжкаларды жасап коюптур. Потолок дагы жидкий обой экен, лампалар да коюлуптур. Жарык, жылуу, чакан бөлмө. Балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Бул бөлмөнүн карама каршысына кире турган болсоңуздар, бул жакта чоңураак бөлмө бар окшойт. Бул кандай бөлмө болот? Зал эми кичине. Зал. Конок бөлмөсү. Холдек десек деле болот экен, Өзү отурган жер. Охо, бардык үйдө гүл, мынандай сүрөттөр бар экен. Караңыздар, жидкий обой менен жасалыптыр. Кондиционер да коюп коюпсуз да? Кондиционер бар. Кышында эми отопление бар экен, иштетпейсиз. Жок, кышында иштелбейт. Жайында муздатып берет. Парда, занавескалар илинген. Күнгөй бет тарапта бир терезеси бар экен. Терезеси болгондо дагы 2 кабаттуу терезе. Отоплениянын батареялары чугунный. Жылуу экен, полу жыгач. Бул бөлмөдөн сиздер солго бурулуп кирсеңиздер да болот экен. Ага чейин бул бурчтагы телевизорду да көрсөтүп коеюн. Негизи бул өтө сонуну экендигин сиздер байкап көрүп турасыздар. Аурасы таза экен. Баарына жагымдуу болуп турат. Ортодогу эшикте жаңы эшик турбайбы? Бул жаңы эшик жаңыдан. Жаңы эшик. Бул жак кандай бөлмө болот? Спальныйбы? Спальный болуп калат. Спальный болуп калат. Төрдөгү чакан бөлмө, узун туурасы 4/3. Бул дагы 12 метр квадрат чыгат. Күнгөй бет тарапта бир терезеси бар экен. Занавескалар илиниптир, тагылыптыр. Кыскасы чакан бөлмө спальный. Спальный бөлмө. Жидкий обой күрөң түстө жасалыптыр. Потолок дагы жидкий обой. Люстралар илинген, полу жыгач. Жылуу чакан бөлмө экен. Уктоочу бөлмө. Телевизор дагы сонун жерге илиниптир. Эми кайра коридорго кайтабыз. Коридордон солго бурулабыз дагы төргө жүрөлүчү. Бул жакта эмне бар экен? Бул жагыңыз кандай бөлмө болот? Бул кухня. Кухня бул жакта турбайбы? Бул жакта. Кухня. Ашкана. Караңыздар, эмеректер чакан коюлуптур, үстүндө текчелери менен. Вытяжка бар экен. Газоэлектропечка турат. Мойка бар экен. Ысык суумуз дагы барбы? Бар. Кир жуучу машина өзүнүн ордунда турат. Идиш аяктар да бүт ордунда турат. Фартугу кафелдениптир. Газ кириптир, Газ кирген, Газ кириптир. Бул жакта дуал жидкий обой экен, Көк түстө жасалыптыр. Потолок гүлдүү пластик каражаттары менен жасалыптыр. 2 терезе бар экен бул бөлмөдө. Терезелери пластик терезелер, отопление киргизилген. Терезелер негизи батыш тарапта турат экен. Бул чакан узунураак келген бөлмө, ашкана, кухня, чай ичүүчү бөлмө. Мынандай стол стулдарда коюлган. Мына бул эшик кандай эшик? Бул эшиктен магазинге чыкса болот да, айтканда башында айтып аттым. Баягы эшик. Азыр ачыкпы? Ачык. Бул көрсөтүп коеюнчу. Мына, көрдүңүздөрбү? Баягы биринчи кирген магазин бар го, 60 метр квадрат деген. Ушул жактан келин кесек, бала чака кирип чыгып соода кыла берсе болот экен. Бул жагы дагы сиздерге дайым болду. Мына ушул эшик. Эми кухнядан оң тарапка кирели. Бул жакта неңиз бар? Санузел ушул жакта турбайбы? Душевой да ушул жакта экен. Душевой, санузел, раковина коюлган, кафелденип жасалган, күзгү, аристон бүт баары коюлуп, лампада коюлуп, оң тарабында. Ажаткана да ушул жакта турбайбы? Өттө сонун. Чакан, бүт баары комфорт. Бүт баарында условия бар экен. Келип ушул жерде жыргап жашайсыздар, үй жылуу экен. Болгондо да Ташкент. Бизнести жасай бересиздер. Арендага наракты берип коесуздар. Кыскасы баары сонун болот. Ака, үйдөгү мебель, паластар эмне болот? Калабы? Же алып кетесизби? Бүт баары калат, Бүт баары калат. Мына. Бүт баары калат экен сиздерге. Эми 5 сотык жер аянтынын зданиядан үйдөн сырткары калган аркасындагы бош жерин сиздерге көрсөтүп коелу. Охо! Вообще зорго, Дуал бийик экен. 4 метр. 4 метрби бийиктиги, 4 метр. Тиги арматуралар чыгып турат. Сейсмопояс колонналардын эмесине. Колонналардан арматуралар чыгарып койгонсуз. Бул жерге здание курса болот экен да? Здание. Сразу эле үстүн жапса болот. Жапса деле болот. Мо фермалар турат го, ушул жерде жабам деп ниет кылган белеңиз. Бул ферма менен жабабыз деп фермаш. Ферманы даярдаган. Мына бер жакка сразу улап туруп эле жабам деген экенсиз. Газдын счётчиги ушул жерде экен, газ ушул жактан кириптир. Мына бул эмне? Бул сырткы туалет. Сыртка жаткана. Бул центральныйга уланганбы? Ооба, центральныйга. Бул да канализация. Суу кирген. Көрүп коелчу, шунча болду, баарын көрсөтүп коелчу, баарын заманбап жасаптыр. Мына наружный, сырткыга жаткана. Көрдүңүздөрбү?
наружный барын жасап коюптур. Мына ал жери стяжка болуптур, стяжка болуптур. Тиги трубаларды коюпсуз, канализационный. Аны эмнеге койгонсуз? Бүт ушу массына коюп койгонбуз, даяр кылып, канализация кайсыл жерге керек болсо. Мына стяжканын астынан өтөбү? Астынан өтөт, бүт бар. Центральныйга туташтыргансызбы? Туташтырганбыз, монтаж кылып бүт даярдап койгонбуз. Мына көзү жетиктик. Эгерде бул жерге здание сала турган болсо, канализацияны чукуп тартып отурбайт. Сразу ошого туташтырып кое турган кылыпсыз да? Суусу да бар жанында, сразу. Жанында суусу да бар экен. Сууларын да алып барып коюптур. Бул жер бош жер канча сотка чыгат? 2 сотка жакын го дейм. 1,5 сотка ашыгыраак да. 1,5 соткадан ашыгыраак. Бир чоң здание түшкүдөй экен, Бул жерге дагы бир чоң швейный цех салып берсе болот экен, Не дедиңиз? Ошондой болсо болот. Азыр чет өлкөгө экспортко кийим кечелер, Кыргызстанда өндүрүлгөн ата мекендик кийим кечелер өндүрүштөр көп экспорт болуп жатат. Андыктан швейный цехти иштете турган болсоңуздар, байгер жашайсыздар. Жер аянтын батыш тарабынан дагы бир жолу сиздерге толук көрсөтүп коеюн. Бул жерге бир чоңураак здание салыңыздар. Стяжка болгон, баары таза, ограждение бар, ворота бар. Крыша эмне менен жабылган зданиянын? Тыныке менен оцинковка менен жабылган. Оцинковка тыныке менен жабылган. Бүт бар. Суу түтүктөрүнө чейин жасапсыз го? Түтүктөрүн жакшы кылып жасаганбыз. Канализацияга түшөбү тиги жерден? Ылдыйга түшөт экен, Канализацияга кирип кетет экен. Чар жайыт болбойт экен. Мына бул жер дагы чоңураак эме экен, Бул жерде кухняны могу ушундай кошобуз дегенбиз да, кухняга. Тиги баягы биз көрсөткөн 2 терезе ошол. Ошол. Бери ачып кошуп салса, кухня кеңейет деңиз. Кеңейет. Каласа магазин чоңойтуп койсок болот. Магазинди жана биз биринчи кирбедикпи? Маркет боло турган. Ушул жерди бери ача салып, мына ал жагыны кошуп чоң маркет кылып салса болот экен да? Болот, андай кылса. Фрунзе глобус кылып салса болот экен. Бул жагын эми сиздер дагы пландаштырасыздар. Мына ал эмне? Топка. Бул топка. Топка. Топканы дагы көрүп коюңуздар, туугандар. Отопление ушул жерден эле жылып атабы азыр? Ушул жерден. Үйүңүз ысык экен, көмүр жакпай атасызбы? Эмне менен? Электрический азыр бул жердечи. Мына. Трехфазка менен. Трехфазка менен. Электрический ошол экитен ушунча ысытып атабы, Вообще жылуу го. Көмүр жакса да болот экен. Көмүр жакса да болот. Газ менен да болобу? Газ менен жок. Газ алып келип койгонбуз, газ коюш керек да, Газды киргизип койсо да болот экен, Киргизип койгонбуз, даяр анын эмесин койсо. Даяр. Жакшы жасаптыр. Бүт баары утепление болуптур. Трехфазка кириптир. Азырынча электр тогу менен үйдүн отопление системасы жылытылып жатат. Печканы дагы коюп коюптур. Кааласаңыздар көмүр отун, кааласаңыздар газ, кааласаңыздар электр тогу менен үйдү жылытканга мүмкүнчүлүк бар экен. Документтер кандай, ака? Документтер баары жакшы. Баары жакшы. Кошуналар кандай? Кошуналар жакшы, кошуналар. Зыңкпы кошуналар? Кошуналар жакшы. Жакшы экен. Кошуналар да жакшы экен анда. Бул жерде жанагы мен айткандай университеттер бар, Университеттер бар. Мектеп бала бакчаларга жакынбы? Бүт баары жакын, бүт баары бул жерде жакын. Бар, Бар. Азия молго жакын. Жакын. Парккачы? Жакын бул жерде. Парк. Жакын. Бул жерде да парк, айнен паркы бар. Жакшы экен анда. Жунус Алиев көчөсү менен Айни көчөсүнүн кесилишиндеги бул бизнес жай аркасындагы 2 соттук бош жери менен, үйү менен, бүт бардык комфорт шарты менен, анан 250 метр квадрат 2 кабаттуу зданиясы парковкасы менен сатууга коюлуп жатат. Мунун баасы канча болот, ака? Эми буну биз Байке, айтыңызчы. Монда акча азыр зарык керек болгон үчүн монда жакын эле койдук да, 245 миң деп атабыз. 245 миң доллар. Кеми барбы? Сүйлөшөбүзбү? Торг. Азыраак бар. Азыраак бар. Документтер так. Вариант жокпу? Вариант жок. Вариант бизге акча керек. Нак керек экен да сизге. Керек, ошон үчүн. Шашылышпы? Арзаныраак койдук, негизичи. Дагы бир жолу кайталайм. Документи такпы, ака? Документи жакшы, документ бүт бар так. Коммерческийге да бүт документ кылып койгонсуз. Жакшы. Анда жыйынтыктай турган учур келди, туугандар. Баасын уктуңуздар. 245 миң доллар кеми бар. Бул бизнесмендер үчүн, же болбосо бизнес үчүн, Бишкектин так ортосундагы бизнес центр үчүн баа менимче туруктуу, орто баа деп ойлойм. Бул менин пикирим. Анан сиздерге жакса сүйлөшүп көрүңүздөр, башка жактагы бизнес центрлер менен баасын салыштырып деле койсоңуздар болот. Мындай даяр здания, тем более жолдун боюнан биринчи линиядан табыш деле кыйын. Экранда 2 телефон турат. Телефон номерларды жарыялап коеюн. Биринчиси Ошка 0702
58 60 60. Екіншісі дағы ошқа. Мында WhatsApp іштейді. 0703 45 17 81. 0703 45 17 81. Мында WhatsApp іштейді. Түс çalсаңыздар да болады. Же WhatsApp арқылы байланышыңыздар. Мына ушул зданияны эртерээк алып коюңуздарчы. Сиздерге насип кылсын. Менде мынча акча болгондо бүгүн эле келип соодалашпай алып коймокмун. Мага жакты. Менимче сиздерге да жагат. Ушул жерден береке табыңыздар. Көрүшкөнчө.